Кыргызстанда 9 апрель саат 8:00 карата коронавирус жуктурган дагы 10 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев өкмөтүндө өткөн маалымат жыйында билдирди. Ал билдиргендей өлкө боюнча жалпы ооругандардын саны 280 кишиге жетти. Жаңы катталган 10 учурдун ичинен Бишкек шаарында 1, Ош облусунун Ноокат районунда 1, Ош шаарында 3, Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунда 4, Аксы районунда 1 адам бар. Ал эми вирус жуктурган 10 бейтаптын абалы оор. Учурда 246 бейтап ооруканада жатып дарыланууда. Жана 30 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Ал эми 4 адам каза болгон. 9 апрелге карата коменданттык сааттын талаптарын 91 адам бузду. Анын ичинен Бишкек шаарында 61, Ош шаарында 6, Жалал-Абад шаарында 3, Сузак районунда 21 адам өзгөчө абалдын эрежелерин бузганы үчүн кармалып, ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилген. Кара Суу жана Ноокат райондорунда коменданттык саат талаптарын бузгандар катталган жок. 25 марттан бери коменданттык сааттын талаптарын бузган 2192 адам кармалып, кайра кое берилген. Коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында 22 марттан тарта өлкөдө өзгөчө кырдаал киргизилген. 25 марттан тарта оору көп катталган Бишкек, Жалал-Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. Бул аймактарда саат 20:00-дөн 7:00 аралыгында көчөдө адамда унаада жүрбөөгө тийиш. Кыргызстанга Кытайдан дагы жардам келди. Кытай мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси Ду Девень Кыргыз өкмөтүнө кезектеги гуманитардык жардамды тапшырып жатып, бул Кыргыз-Кытай стратегиялык мамилесинин жогорку деңгээлге чыгышы деп мүнөздөдү. Коронавирус инфекциясына каршы күрөштө эки бир тууган эл бири-бирине көмөктөшүүгө кол сунууда. Бул ар тараптуу Кыргыз-Кытай стратегиялык мамилелеринин жогорку деңгээлинин ачык көрүнүшү, деди Кытай элчиси. 8 апрелде Кытай Кыргызстанга 7 миллион 690 миң сомдук гуманитардык жардам тапшырды. Анын ичинде реагенттер, жеке коргонуу каражаттары бар. Кыргыз тараптан вице-премьер-министр Аида Исмаилова Кытай өкмөтүнө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Буга чейин Кытай мамлекети Кыргызстанга COVID-19 илдетин аныктоочу 21 миң экспресс тест берген. Өзгөчө абал режиминде иштеген милиция кызматкерлерине дагы кошумча акы берилет. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жарыялады. Анын айтымында өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал киргизилген учурда иштеген аскер кызматкерлерине жана милиционерлерге кошумча эмгек акы берүү боюнча атайын токтом бар. Ошо негизинде баарына кошумча каражат берилет. Азырынча так суммасы айтыла элек. Дыйкандарга жазгы талаа иштерин жүргүзүү үчүн тийиштүү көмөктөр көрсөтүлөт. Бул туурасында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынын жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында жергиликтүү бийлик органдары аталган маселеге көңүл буруусу тийиш. Ал тийиштүү кызматтар көчөлөрдү дезинфекциялоо боюнча ишин күчтөндүрүүсү зарыл экендигин белгиледи. Анын айтымында Бишкек шаарындагы борбордук көчөлөр гана эмес, чет жакалардагы жаңы конуштар жана кичи райондордо тазаланышы тийиш. Жашоо турукташкан райондорго өзгөчө көңүл буруу зарыл. Ошондой эле ал жарандардын коопсуздугу мамлекет жана өлкө жетекчилиги үчүн артыкчылыктуу маселелерден болуп саналаарын баса белгиледи. Мындан тышкары коронавирустун жайылыш абалын мониторингдөө боюнча автоматташтырылган тутумдун бет ачары болду. Анда коронавирус менен ооруган жарандардын, алар менен катнаш болгондордун, карантиндеги адамдардын орду боюнча бирдиктүү эсеп жүргүзүлөрү айтылды. Жергиликтүү бийлик органдарына маалыматтарды тутумга ыкчам киргизүү тапшырмасы берилди. Мындан тышкары аларга калктын аярлуу катмарына даректүү жардам көрсөтүү боюнча ишти күчтөндүрүү тапшырылды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, коронавируска чалдыккандардын саны 9 апрелге карата 1 миллион 511 миңден ашты. Алардын 88 миңден ашууну көз жумду. 330 миңдейи сакайды. Оору жуккандардын эң көбү АКШда 429 миңден көбүрөөк, Испанияда 148 миңден, Италияда 139 миңден, Германия жана Францияда 113 миңден ашты. Европанын башка өлкөлөрүндө, Иранда жана Түркияда да ооругандар көп. Ал эми коронавирус тутанган Кытайда ооругандар 82.800-гө жеткен. Алардын көбү сакайып, өлкөдө карантин жоюлуп жатат. Ал эми 8 апрелден 9 апрелге караган түнү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаады. Талас облусунун Кара Буура районунда түнү менен кар жаап, калыңдыгы 18 сантиметрге чейин жетти.